Борбордогу спорттук реабилитациялык борбор санариптик стационардык флюорография менен камсыздалды. Аппарат эскинин ордуна жайгаштырылды. Жаңы медициналык жабдуу саламаттыкты сактоо министринин, спортчулардын жана дене тарбия адистеринин катышуусунда пайдаланууга берилип, алгачкы сыноодон өткөрүлдү. Анын биринчи кардары борбордун медицина кызматкери болду. Кыргыз фармацияга ушул заводдон непосредственно сатып алганга уруксат берилгенден кийин biz ушул 200 миллионго эгер мурун 20 эле флюорография аппарат алынганга планировать этип алса, биз заводдон алганда ал жерге уже 33 аппаратка алып атабыз. Себеби мурунку завод менен сүйлөшкөндө ар бир аппарат, флюорография аппарат 10 миллион сомдон турган. Биз завод менен чыгып сүйлөшкөндө 6 миллионго алып атабыз. 83 миллион сом биз үнөмдөдүк. Ошол үнөмдөгөнгө бүгүнкү күндө спортсмендерге ушул спортсмендердин муктаждыгын жоюп алдык. Жаңы санариптик рентген флюорография дарыгерлердин ишин бир кыйла жеңилдетет. Мурдагыдай өпкөнү пленкага тартып, аны корготуп ора болушпайт. Санариптик жабдуу тарткандан кийин 2 мүнөткө жетпеген убакытта органдын түзүлүшүн даяр кылып берет. Аны лаборант түз эле дарыгерге жөнөтөт. Пульмонолог анын жыйынтыгы менен бейтаптын оорусун аныктайт. Биз мисалы мурункуда ар бир больнойду өзүнчө сразу бере алчу эмеспиз. Bir günden, например, 67-70 больной тартсак, результатка эртең келгиле дейчик. Себеби 60-70 больнойду тартып, анан кийин биз баягы проектка иштерибизди кылып, аяка өзүнчө 1 саат убактыбыз кетчи. Биз жеңилдикти гана сезип атабыз. Бейтаптардын абалын мурун кандай көрүнсө, азыр деле ошондой көрүнөт. Эми баягы бир аз салыштырмалуу кичине качество жакшыраак чыгып атат. Санариптик флюорография аппарат спортчуларды сапаттуу текшерүүдөн өткөрүп, оорусуна жараша так диагноз коюуга мүмкүнчүлүк берет. Бир жагынан спортчулардын саламаттыгына кам көрүүдө негизги ролду ойнойт. Спорт медицинасындагы өзгөрүүлөргө, алардын ден соолугуна мамлекет тараптан көрүлүп жаткан камкордукка жалпы спортчулар жана алардын машыктыруучулары ыраазы. Бул жакта биз чоң бир командабыз. Чоң бир команданын артынан, чоң эмгектин артынан ушундай агайларыбыз, биз менен чогуу тренировка кылган жигиттер жана ушундай врач эжелерибиз, байкелерибиз, ушу массажист байкелерибиздин артынан баарыбыз чогуу биргеликте иш алып барып, бири-бирибизди түшүнүп, ынтымакта иш алып барып аткандыктан себебинен ушундай чоң ийгиликтер ушу Аллах Таалам бизге берип атат деп ойлойм. Спорттук реабилитациялык борбордо учурда 24 миңден ашык спортчу каттоодо турат. Алар жыл сайын медициналык текшерүүдөн өтүп турушат. Ири мелдештерден жаратылган спортчулар дагы ушул борбордон дарыланып калууна келишет. Дүйшөн Шаршенбеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.